Кээ бир адамдар бар, бети жок акмак. Оозу богоз, ар нерсенин бардыгын сүйлөйт. Ошол адамдын жаман сөзүнөн, жамандыгынан коркуп, адамдар ага тийишпейт, билесиңерби? Ушундай адамдар кыяматта Кудайдын астында эң жаман адамдар. Кээ бир адамдар бар, достор болуп калышы мүмкүн сага. Бир нерсени сүйлөй берет, бир нерсени айтып берет, дей берет, анан уят кылат адамдардын астында, беймани. Ana ошол адамдарды ага тийишип, ага урмат менен мамиле кыласыз, урматтуу бир тууганым, ошолор кыяматта Кудайдын астында эң жаман адамдар. Ал эмес башка бир риваятта адамдар бир адамга жакшы мамиле кылат, ошонун жамандыгынан чочулап, ушул адам кыяматта эң жаман адам деди. Демек, эң жаман адамга жакшы мамиле кылып кой, урматтуу бир тууганым, бул жакшылык деген сөз болот. Bir kүйөгө тийип чыккан кыз менен жашыруу нике кыйдырсак болобу? Менин жашым 30да, кийинчерээк билдиребиз, деги эле сиздин советиңизге муктажмын. Муктаж болсоң чындап нике кыйдыр, жашыруун кыйдырба, ачык эле кыйдыр. Эгер ошого чыдап духун жетип ала алсаң. Анан көчүнтү алып алышат көптөрүчү. Ана ата-энесинин апасы өлөм деп чыгат. Өлөм эле өлөм. Сен азгырып алган, сен үйлөнгөн эмес, өз 30га чыгып сен деле пышып бүткөнсүң. Буга чейин ар неке болгон. Анан ошону Кудайым сактасын, эмичи? Ана 30га чыгып үйлөнсөң да апаңа жаш 18 көрүнө бересиң да. Анан ушул анан сен мен балам, жаш балам алдап тийип алдың деп сен аялың кыйнай беришет. Ушундайлар бар. Ошон үчүн ачык айтып үйлөн. Элге жайба, балким ошол ата-энең айтышын, урматтуу бир тууганым. Мага ушундай кабар келип сурашты. Үйлөнгөндө айткан эмес элек, аялым мында турмушка чыккан экен, бирок алып качып кетишкен экен. Бир кызы бар экен. Айтпай койдук эле, кийин билинип калып, азырга чейин үй бүлөн бузулгандай болуп жүрөт деп айтты. Ошон үчүн башында оор, бирок деген акыры жакшы болот. Сабырдуулук керек дебедикпи? Дары ичкенде кеп болот. Адамга жин кирип калса, кандай болуп калат жана ал кайсыл жерде кантип кирип калат, аны кантип чыгарса болот, ошону айтып коюңуз дейт. Адамга жин кирип калса, жинди болуп калат. Жинди болуп калат. Кээ бир алымдар жин кирет, кирбейт, жин тиет, тийбейт деп талаш маселе, бирок жин таасир берет. Көбүнчө ошол адам сүннөткө амал кылбаганда кирет. Бисмилла айтпай даратканага киргенде, башка болгондо, анан жинден корккондо. Жинден өткөн коркок болбойт. Эч убакта жинден коркпош керек. Жиндер экиге бөлүнөт. Мусулман жиндер, мусулман эмес жиндер, мусулман эмес жиндер шайтандар деп коебуз. Адамдар экиге бөлүнөт, мусулман анан капырлар болуп. Ошондой эле жиндер экиге бөлүнөт, мусулмандар анан мусулман эместер, мусулман эместерин шайтандар деп коебуз. Алардан коркпош керек. Дайым ошол сүннөткө амал кылса, иншалла баары жакшы болот. Анан ошол жин айдаган молдолорго дем салдырыш керек. Тоба келиш керек. Чоң күнөөлөр тобасыз кечирилбейт. Кайсыл жерде намаз окусаң кечирилип кетет. Тияка барсаң, умра кылсаң, тиги кечирилип кетет. Садака кылсаң, Куран окусаң кечирилип кетет. Кичинекей күнөөлөр. Чоң күнөө гыйбат бул менен кечирилбейт. Уурулук бул менен кечирилбейт. Зына булар менен кечирилбейт. Булар чоң күнөөлөр. Түшүнүктүүбү? Буга тоба керек. Тоба кандай? Тобанын 3 шартын аткарыш керек. Биринчи, ушу кылган жаман ишке пушайман болуш керек. Кейиш керек. Шайтан мен ушу минип алып ушу бекер кылган экенмин деп. Учурда ташташ керек, келечекте кайра кайталабайын деп Аллага убада бериш керек. Я Алла, болду, бүттү, ушу акыркысы. Эми кайталабайын. Мына ушу тоба. Эгерде ал инсан менен Алланын ортосундагы укук болсо, инсан менен инсандын ортосунда укук болсо, бир нерсесин алган болсоңуз, 3 тобага, 3 шартка дагы бир шарт кошулат. Кайтарып берин. Ручканы алып алгансызбы? Кайтарып берин. Бир нерсесин урдап алдыңыз, кайтарып берин аны. Эгерде гыйбат кылдыңызбы, жала жаптыңызбы, токмат, барып кечирим сураңыз, кечирип коюңуз. Мен сизге ушундай болуп турам. Ушундай кылып гыйбат кылып алыпмын деп. Түшүнүктүүбү? Ансыз кечирилбейт.